Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 25 август 2025 жыл мен сіздерге Ақтілек тарапта жайғашқан шаарга қараған Ақбура 2-ден 40 гектардан жерин аянты 4 сот болгон ушул сатылуучу 2 кабаттуу сонун үй жөнүндө информация бермекчимин. Бардык шарттар бар туғандар. Санузел, теплый пол, сырт тарапта топкасы, камералары бүт бардыгы бар сонун үй экен. Кийин кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Мына жак болсо очок, самор, тапчан бүт бардыгы ушул жакта жайгашкан. Туғандар, менимче бул үй барыңыздарга жагат. Колдон чарбай аракетти кылыңыздар. Эми жүрүңүздөр, мен силерге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Туғандар, сиздер Ақтилектин круговойунан жапалак тарапка түп-түз бир аз эле жүргөнүңүздөрдө ал жерде светофор бар. Биринчи светофор. Ошол светофордон солго, мына мен тарапка бурулуп, анан ошол эле асфальт көчө менен жогору тарапка чыксаңыздар, каналдан өтсөңүздөр, ал жак уже 40 гектар. 7-чи көчөсүндө, жок, 10-чу көчөдө сатылуучу үйүбүз турат. Мына үй сатка чыккан учуру. Үйгө дагы кирип келдим. Жери 4 соток туғандар. Кызыл китеби бар. Документи бардыгы так. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, центральный канализация бүт бардыгы бар. Ақбура 2 деп коет, бул жерде шаарга карайт. Үйлөрдүн саны дагы көп, 5 кошкон эл туғандар. Билишимче бир эле газ жок, бирок газ деле Кудай буйруса келип калат. Эң негизгиси центральный канализация бар. Кийин кечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр сонун үй экен. Бул жакта кичинекей эшиги, бул жак болсо чоң баратасы. Үйдүн алды брусчатка болгон, өйдө тарабы арка. Кар жаса, жамгыр жаса, мына үйдүн алды куурук, жашына бойдон тура берет. Оңго бурулсаңыздар, бул жакта 2 кабаттуу үйү, 5 бөлмөдөн турат. Санузели бүт бардыгы бар. Камераларды орнотуп койгон туғандар. Үйдүн ичи сыртын тартып турат экен. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Вариант обмен жолдорун суроопмун. Ал жагын эсине чалып айтып көрөсүздөр. Балким квартирага, балким машинага алмашканга макул болуп калат. Ал жагын эси менен сүйлөшөсүздөр. Анан туғандар, бул 2 кабаттуу чоң үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, сырт тарапта топкасы бар, умный печка коюлган. Үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Жакшылап эске алыңыздар. Эми жүрүңүздөр, мына коро тарабын көргөзүп, анан 2 кабаттуу үйүн көргөзөйүн. Бул жак болсо, мына очок, самор бүт бардыгы ушул жакта. Той топур болуп кала турган болсо, тамак кыла турган болуп калсаңыздар, салат, варенье жаба турган болуп калсаңыздар, мына очок, самор бардыгы кызматта туғандар. Өйдө тарабын жаап койгон. Бул жагы сөрү, өтө сонун экен. Нар жагы мини бак, ажаткана, склад, аларды аягында көргөзөм. Азыр биринчи жүрүңүздөр, 2 кабаттуу сонун үйдү көргөзүп берейин. Анан чыгып, калган информацияларды секин берем. Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Топкасы болсо мына жакта. Сонун экен. Кийин кечеңиздерди алып келип эле Кудай буйруса жашай бересиздер. Так. Анан дагы бир өзгөчө жери, жана сырт тараптан бирөө келип калат го. Бул жакта камерасы бар экен, камерадан эле ким экенин карап, эшикти ачып койсо дагы болот экен. Ошону дагы эске алыңыздар. Жакшы, бардык шарттары бар. Киргениңиздерде ушундай холл, кире бериш, каалаган ушундай бир бөлмөңүздөргө кирип чыга бересиздер. Лестница даяр. Азыр кандай кылайлы? Биринчи кабаты 3 комната, экинчи кабаты 2 комната. Мына холлдорду кошпогондочу, бул билишимче биринчи комната. Радиаторлар орнотулган, электризлер пластик. Мына четкий үй экен туғандар. Потолокторуна баа бериңиздер. Буюм тайымдарын эси менен сүйлөшөсүздөр. Телефонда бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр дагы келип, көрүп, таанышып кетесиздер албетте эле. Так, эми мына жак кухня, жеңелерибиздин офиси. Холодильник, микроволновка бүт бардыгы бар экен. Жашнакай кылып тазалап сонун кылып коюптур. Эми албетте эле азыркы учурда ээлери өздөрү жашайт. Лестница менен экинчи кабатка чыксаңыздар болот. Азыр мына 3-чү комнатасын көргөзөйүн биринчи. Бул жагы эми кандай десем, детский комната сыяктуу болуп калат экен. Көрдүңүздөрбү? Бардыгы ушул жакта. Жакшы. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Мына жактан ошо жанагы сырт тараптан ким келгенин камера аркылуу карап койсо болот экен. Карап туруп таанышыңыз болсо ачасыз, болбосо чыгасыз. Мына санузел бүт бардыгы, унитаз, бардыгы ушул жакта. Жакшы, домдогудай условия да. Эми жер үй туғандар. Жер үй кылыш керек эле деп жер үй издеп жүргөндөр өтө көп туғандар, билинбеген мененчи. Андыктан аракетти кылыңыздар. Локация жакшы жерде, природный, тынч. Бул холл болуп калат, бирок холлду мен комната катары эсептеген жокмун.
Ал жақта тағы бош комнаталар, бош орындықтар дегенім. Ушундай. Люстраларына ба бериңиздер. Кыскасы чёткий экен. Эми мынау жак спальня окшойт менимче. Ата-энелердин уктоочу комнатасы дегендей. Бул жактан чыгабыз. Эң ал жак дагы бир комната, детский сыяктуу экен. Жакшы. Ушундай, колдон келишинче 2 кабаттуу үй жөнүндө маалымат бердим. Так, топка ушул жакта. Ал көмүрдүн ар жакка төгүп койгон. Жакшы да, умный печканы билесиздер. Салып койсоңуздар 24 саат, 48 саат карабай койсоңуздар дагы болот. Өзү бир температураны кармап, үйдү жылыта берет. Ошол. Так, кандай кылайлы азыр эми? Кошумча курулуштарын дагы көргөзүп берейин, жүрүңүздөр. Лайктан басып, дос таныш, тууган урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Бул жак ошол мен жана айткан очок, самор бүт барды ошол жакта экен. Өйдө тарабы навес, мал жак болсо сөрүсү, өдөсүн жаап койгон. Жайындасы сонун болот да. Так, эми бул жака жүрүп келели. Мини огород экен, помидор, нажак бер жактарды дегип коюптур. Ограждение болгон, отундарды көрүп атасыздар, тизип коюптур. Бул жак ажатканда сырткы. Үйдүн ичинде деле ажатканда бар. Бул жак сырткы. И мына жак бул эмне деп турсаңыздар, эшик ачсаңыздар, склад. Туугандар, эми баасын айтайын, үйдү көрдүңүздөр. Эми баасы канча деп ойлонуп атасыздарбы? Баасы жакшы баага коюлду, $190 000, анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Ээсинин номери экранда жазылып турат. Ал жагын ээси менен өзүңүздөр содалашып сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга эдебиз эми ийгилик, колдон чарбаңыздар. Азыр үйдүн сезону, тем более. Андыктан продажага чыккан үйлөрдү колдон чарбай аракет кылыңыздар.